Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов кала тургундары менен жолугушуп маселелерин укту. Жыйынга 800гө жакын жаран келип, алардын суроолоруна жооп берүү үчүн бардык тармактардын жетекчилери да катышты. Жыйындын катышуучулары Ош шаарынын инфраструктуралык абалын жакшыртуу маселесинен тартып, жеке көйгөйлөрүнө чейин мэрге жеткиришти. Жергиликтүү тургундардын наразычылыгын жараткан Ак ниет маркетинин мыйзамдуулугу боюнча суроо көтөрүлүп, шаар башчы элдин талабын эске алып, мыйзамсыз болсо курулушту бузуу тапшырмасын берди. Навай паркындагы зоопарктан чыккан таштандыга жана жагымсыз жытка каршылыгын билдирген жарандардын суроосуна ылайыктуу тиешелүү ишканалар текшерүүгө алмай болду. Аны менен катар мектепте орундардын жетишсиздиги, Ак мөр жатаканасынын жашоочуларынын учурдагы абалы тууралуу да маселе көтөрүлдү. Маселенин көбү бул баягы эле саркынды суулар, таза суу чыгарып берүү, тротуарларды айтып кеттик. Тротуарларды кайталабагыла суранбагыла. Быйыл мына жана азыр айтып кетти, 200 миллион сомго жакын тротуарлар жасалат. Мындай шаарда болгон эмес эч качан. 200 миллион сомго тротуар жасалат деген бул чоң эле нерсе. Ошон үчүн тротуарды суранбагыла. Жолдор боюнча да суроону бербеле болгула. Машина жолдор азыр убактылуу быйыл жамалат, эмки жылы бюджеттин ошол көп бөлүгүн эмки жылы ушул унаа жүрчү жолдорду салып баштайбыз. Быйыл только тротуарлар жасалат.